Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы онлайн тестпад сайтында комплекстүү тапшырмаларды түзүү боюнча болмокчу. Комплекстүү тапшырмаларды түзүү үчүн Google Chrome'да чабабыз. Бул жерге адрестик жолчого online-testpad.com деп жазабыз. Ушундай болуп жазылат. Жазылгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизге сайттын башкы бети ачылат. Бул жерден өзүбүздүн жеке кабинетке кирүү үчүн вход дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай турат. Ваш email деген жерге поштабызды жазабыз. Пароль деген жерге паролубузду жазабыз. Андан кийин войти дегенди басабыз. Биз өзүбүздүн жеке кабинетке киребиз. Мына бул жерде жашыл болуп жанып калат. Андан кийин ушул жерди басабыз. Басканыбызда меню чыгат. Бул жерден логические игры дегенди тандап туруп, логикалык оюндарды дагы түзүп алсак болот. Диалоги дегенди тандап, диалогдорду түзсөк болот. Бул жерден комплексные задания дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жактан добавить дегенди басабыз оң тарапта. Добавить дегенди тандасак ушундай турат. Бул жерде мисалы введите название комплексного задания деп чыгат. Бул жерге мисалы кошуунун темасын коюп койсок болот. Кошуунун формулалары деп жазып туруп, бул жактан добавить деген басабыз. Андан кийин ушундай болуп чыгат. Бул жерден сөзсүз түрдө задания, статус задания деген жерди карап туруп, открыт деп коюшубуз керек. Эгер закрыт болсо, бул жерде ссылка иштебей калат. Биз ушул ссылканы жөнөткөнүбүздө. Андан кийин бул жактан суроолорду түзүү үчүн элементов дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Добавить элемент деген басабыз. Мына бул жерден тест кошсок болот, кроссворд түзсөк болот, логикалык играларды түзсөк болот. Биз буга чейин өткөнбүз. Ушул жерден тест дегенди тандап туруп, бул жерден название элемента мисалы тест 1 деп коеюн. Андан кийин собственный тест, общедоступный тест. Собственный тест дегенге галочка коюп туруп, выберите тест. Алгебра тест деп туруп, биз мурдагы түзгөн тестибизди кошуп койсок болот. Мына бул жака кошулду. Андан кийин добавить элемент деген басып туруп, кроссворд дегенди тандап туруп, биз мурдагы түзгөн кроссвордубузду кошуп койсок да болот. Же бул жерде общедоступный кроссворд деген бассак, бул жактан издеп тапсак дагы болот. Ушул сайтта түзүлгөн кроссворддорду. Эгерде биз бул жерден собственный кроссворд деген баса турган болсок, биздин өзүбүздүн түзгөн кроссвордубуз чыгат. Бул жерден ушул жолчону бассак, бул жакта мына биз ушул онлайн тестпад сайтында мурда түзгөн кроссвордубуз чыгат. Бул жерден ушу геометрия деп кроссворд түзгөн экенбиз. Ушуну тандайбыз. Андан кийин добавить дегенди басабыз. Андан кийин бул комплекстүү тапшырмаларды окуучуларга жөнөтүү үчүн ссылканы жөнөтүшүбүз керек. Эгерде бул жерден өчүрө турган болсок, ушул корзинаны басып туруп өчүрүп койсок болот керексиз бөлүгүнү. Бул жерден комплексные задания дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден кошуунун формулалары дегенди басабыз. Андан кийин биз окуучуларга ушул ссылканы жөнөтөбүз. Окуучулар комплекстүү тапшырманы аткаруу үчүн ушул ссылка аркылуу киришет. Ушул ссылканы басканда окуучулардан төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден приступить к заданию дегенди басат. Басканда мына количество вопросов тесте деп чыгат. Бул жерден 4 суроо бар экен. Далее дегенди басат. Басканда окуучулардан ушундай болуп тест чыгат. Бул жерде биринчи суроого убакыт коюлуптур. Мына убакыт кетип атат азайып. Окуучу бул жерден туура жоопту белгилейт. Мисалы -3 деп жазат. Андан кийин далее дегенди басат. Экинчи суроого өтөт. Экинчи суроого дагы убакыт берилиптир. Мына убакыт кетип атат. Бул жерде окуучу бул суроодо бир канча жообу туура экен. Себеби жооптордун тушунда квадраттар турат. Мындай квадраттар турса,
bir kança жообу туура болушу мүмкүн. Бул жерде биринчи жооп туура, үчүнчү жооп туура. Андан кийин далее деген басат. Кийинки суроого өтөт. 5 кемитүү 7. Бул жерге -2 деп жазат. Андан кийин бул жерден далее дегенди басат. Басканда кийинки суроого өтөт. Арифметикалык прогрессиянын аныктамасын айтып бергиле. Демек окуучу бул жерге анықтама жазыш керек екен. Ошол жерге окуучу мисалы ушинтип анықтаманы жазат. Ушинтип анықтаманы жазгандан кийин далее дегенди басат. Баскандан кийин мына кроссвордко өтөт. Андан кийин окуучу кроссвордду иштей баштайт. Бул жерде бардык жагы барабар фигура экинчи. Бул жерге мисалы квадрат деп жазат. Андан кийин тикбурчтук бир жагын айландыруудан тикбурчтукту бир жагын айландыруудан пайда болгон тело дейт үчүнчү. Мисалы бул жерге цилиндр деп жазат. Андан кийин далилдөөнү талап кылбаган сүйлөм төртүнчү. Мисалы аксиома деп жазат. Андан кийин бешинчи тегиздикте фигуралардын касиеттерин үйрөтүүчү геометриянын бөлүгү планиметрия деп жазат. Окуучу мисалы биринчи тегинен жазылган биринчи суроого жооп бере албай калды дейли. Ушул ойдон калтырып койсо да болот. Андан кийин бул жерден завершить дегенди басат. Бул жерден да дегенди басат. Баскандан кийин окуучунун жыйынтыгы бул жака чыгат. 52% деп чыкты. Ушундай болот. Мына жалпы жыйынтык итоговый результат 52%, тесттен 25% алган, кроссвордтон 80% алган. Бирок бул жерде тесттин жыйынтыгы толук эсептелген эмес. Себеби окуучу жообуну жазып киргизген жоопторду компьютер система өзү баалай албайт. Анткени окуучулар жоопторду ар кандай деңгээлде жазышы мүмкүн. Ошондуктан ал жоопторду биз ручной текшеришибиз керек. Ал үчүн мугалим өзүнүн жеке кабинетине кайтып барат. Жеке кабинетине кайтып барганда бул жерде тест тапшырмаларды аткаруучулардын саны чыгат. Ушул жерди басат. Басканда ошондо чыгат. Бул жактан сводные данные дегенди басат. Бул жакта окуучунун жыйынтыгы көрүнүп турат. Бул жерде ручной проверка, настройки результата, ручной проверка. Проверка жок экен. Азыр бул жакты карайлы. Элементов алгебра тест деп ушуну басабыз. Баскандан кийин ушундай болуп чыгат. Мына окуучунун ишин ручной текшерүү үчүн бул жактан элементи дегенди тандайт экенбиз. Андан кийин бул жерден алгебра тест дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ошондой болуп чыгат. Бул жакта сол тарабында ручная проверка деген бар. Ошону басабыз. Бул жерде окуучунун номери турат. Ушул номерди басабыз. Андан кийин бул жерде окуучунун жообу турат. Ушул жоопту текшерип чыгабыздан изменить деген басабыз. Эгерде окуучу бул жерде максимум 5 балл коюлган экен, окуучу 5ке жооп берген болсо, бул жерден 5 деп бааны коебуздан сохранить деген басабыз. Бул жактан пересчитать результат дегенди басабыз. Бул жерден да деген басабыз. Андан кийин окуучунун жыйынтыгын көрөбүз. Окуучунун жалпы жыйынтыгын көрүү үчүн тест дегенди кайра басабыз. Бул жерден назад кылабыз. Назад кылабыздан бул жерден ушул номерди басабыз.
басканыбызда бул жерде назар кылабыз. Биз комплексный задание дегенди табышыбыз керек. Бул жака бул жерди ачабыз. Мына бул жерден комплексный задание дегенди басабыз. Андан кийин ушул тапшырманы ачабыз. Бул жерден тапшыруучуларды басабыз. Андан кийин сводные данные дегенди тандайбыз. Бул жерде мына 52,5% деп турат. Биз азыр обновить этебиз. Обновить эткенибизде жыйынтык жалпы өзгөрдү, 87,5 болуп. Бул жактан окуучунун жыйынтыгын көрүү үчүн ушуну басабыз. 52% жалпы жыйынтык. Тест боюнча 88% алыптыр. Кроссворд боюнча 80% алыптыр. Биз жанагындай кылып эле бул жерден сертификат дагы кошуп койсок болот. Мына сертификат кошуп бул жерди жандырып койсок, сертификаты дагы даяр болуп чыгат. Ушундай кылып комплекстүү тапшырмаларды берип иштесек дагы болот.